Бул Ысык көлдүн жээги. Аябагандай кооз, бирок өкүнүчтүү бул түштүк жээгиндеги Бална деген пансионат экен. Бул жашыл күрөң түстөгү балдырларды көрүп жатасыздар, өсүндүлөр. Азыр суунун температурасы 15, pH көрсөткүч 8,95ке жетти, 9га жакын. Мындай жогорку түрдөгү pH балырлар менен ушундай бактериялар активдүү өсүп баштаганда ушинтип pH дагы жогорулайт да. Анткени суу эмнеге щелочтуу деп коет. Анан бул көрүнүштөр ушундай табигый процесстер, ушундай орусча айтканда эвтрофикация деп коебу, ушундай процесстер. Бул башталган процесстер негизи көлдүн аянычтуу экологиялык абалынан кабар берет. Муну ошо гидрологдор жакшы билишет да. Негизги себептери бул агынды жанагындай суулар, саркынды суулар, канализациядан чыккан суулар, ушул бүт негативдүү антропогендик нерселердин көлгө кошулушу, органикалык калдыктар. Бул бир гана климаттын өзгөрүшүнөн мынчалык суунун температурасы жогорулагандан мынчалык болбойт, мынчалыкка жетпеш керек негизичи. Анткени бул балырлар көбөйгөндө суу тунук болбой, жашыл жана ар кандай түстөгү өсүндүлөр көбөйүп, ушу балырлар кийин чирүү процессин баштайт да. Ошондуктан бул процесске суунун ичинде кычкылтек көп сарпталат. Балыктарга, башка тирүү организмдерге кычкылтек жетишпей, алар өлүп баштайт. Ошондо бул ар кандай начар жыттар, ылай пайда болуп, ушундай жерлерде жээктеринен заболачивание, сазга айлануу башталат. Мынакей. Ысык көлдү жоготуп албасак, жээгине ар кандай экологиялык ушундай көптөгөн бузуулар, ысык көлгө бүт агынды, саркынды суулардын баары ушундай куя турган абалдагы көптөгөн ушул курулуштарды азайтыш керек, чектеш керек, экологиялык коопсуздуктарды, бардык талаптарды сактоо керек. Же болбосо биз азыр ысык көлдү ошо келечекте жоготуп алышыбыз мүмкүн.